Насаат KG тартуулайт. Алам жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өзүнүн барлыгына, бийлигине иман келтирген бендерине кайрылып мындай дейт: Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу кавлан садида юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фаузан азима. О Алланын барлыгына, бийлигине иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп дайым чындык түз сөздү сүйлөгүлө. Эгер Алладан корксоңор, чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах күнөөңөрдү кечирет, ишиңерди оңдойт. Ким Аллага жана пайгамбарга баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, Салман Фарсиден, Аллах Таала разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти мындай жеткизет: Кала хатабана Расул саллаллаху алейхи ва саллам фи ахир яуми мин Шаъбан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Шаъбан айынын эң акырында пайгамбар чыгып, өзүнүн сахабаларына кутба кылып кайрылды. Факал мындай деди: Айюханнас, иннаху кад адаллакум шахрун азим. О инсандар, силерге эң улуу ай кирип келди. Бул Рамазан айы. Фихи лайлатун хайрун мин алфи шахр. Бу силер жашап жаткан, силерге кирип келген айда бир кече бар, ал бир кече 1000 айдан жакшыраак, 83 жыл 4 айга тең келе турган. Жаалаллаху сиямаху фарида. Бул айдын күндүзүнү орозо кармашты Аллах фарз кылды. Ва кияма лейлихи татаввуан. Кечесинде ибадат кылууну сүннөт, нафил кылды. Ман тақарраба фихи би хислати минал хайр. Кимде ким Рамазан айында бир жакшылык менен Аллага жакындаса, кана каман адда фаридатан фи ма сива. Бул Рамазан айында фарз болбогон амалдарды сооп үчүн аткарсаңыз, нафил кайрымдуулук иштериңиз Рамазан айында фарз катары кабыл кылынат. Ва ман адда фихи фаридатан кана каман адда 70 фаридатан фи ма сива. Кимде ким Рамазан айында бир фарз аткарса, башка айларда 70 фарз аткаргандай соопко ээ болот. Фахуа шахру сабр. Бул сабырдуулук айы. Жүрүш турушубузда, соодабызда, машина мингенде, жол эрежесинде кана сабырдуулукту көрсөтөлөчү. Орозо кармаган бир туугандарым. Орозо кармагандардын саны көп, сабырдуулардын саны аз. Ва сабру савабухул жанна. Сабырдуулуктун сообу бейиш. Иннама юваффа сабирун ажрахум бигайри хисаб. Сабырдуулар сообун чексиз алат. Сабырдуулуктун сообун Алладан башка эч ким билбейт. Ва шахру мувасаат. Бул Рамазан айы жардамдашуу айы. Бечарадан кабар ала турган ай. Жетим жесирге кол уза турган ай. Ва шахрун юзаду фихи ризкул муъмин. Бул айда имандуулардын рызкысына Аллах береке бере турган ай. Мен фаттара фихи саиман. Кимде ким Рамазан айында бир орозо туткан адамдын оозун ачырса, кана лаху магфиратун ли зунуби. Ооз ачырган адамдын күнөөлөрүн кечирет экен ооз ачыруу. Ва итқу рақабати минан ниран. Ооз ачырган адамдын мойну дозоктон кутулат. Ва кана лаху мисла ажрихи мин гайри ан янқуса мин ажрихи шей. Орозо туткан адамдын сообудан кыпынча кемебестен буга дагы сооп жазылат. Калу, сахабалар айтты: Я Расулаллах, лейса куллуна наджид юфаттиру саима. Орозо тутканды ооз ачырууга баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз жок. Кала ю'тиллахи азза ва жал хаза саваб. Аллах Таала бул соопту берет. Мен фаттара саиман ала мазқати лабан. Бир жутум сүт менен ооз ачырса, ау тамратин бир курма менен, ау шарбати ма, же бир жутум суу менен ооз ачырса. Ва мен ашба саиман. Ал эми кимде ким орозо туткан адамдын курсагын тойгозсо, сақахуллаху мин хауди шарбатан ла ядма хатта ядхулал жанна. Аллах Таала ооз ачырып орозо туткан адамдын курсагын тойгозгон адамга кыяматта менин Каусар көлчөмүнөн суу берет, бейишке киргенге чейин ал эч качан суусабайт, чаңкабайт дейт. Аллаху акбар. Урматтуу мусулман бир тууган, жарышсаң, атаандашам десең, ушундай маселеде жарышкын. Бирок ооз ачырууду дагы шайлоо үчүн, саясат үчүн, бирөөдүн добушун сатып алыш үчүн, башка бир максат, калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Ва хуа шахрун аввалуху рахма. Бул Рамазан айынын биринчи 10 күндүк Аллахтын рахматы. Ва аусату магфира. Ортоңгон күндү күнөөлөр кечириле турган,
ва ахиру итқу минан ниран, акыркы 10 күндү дозоктон аман сактала турган. Мен хаффафа фи ан мамлуки, кимде ким Рамазан айында кызматкериден ишин жеңилдетсе. Рамазан бираз жеңил иш келген. Орозо кармадың, кыйналып каласың деп. Колуңда кызматкерден ишини жеңилдетсе, гафараллаху лаху ва атаху минан нар. Иш жеңилдеткен кожоюндун күнөөсүн Аллах кечирип, аны дозоктон сактайт дейт. Вастаксиру фихи мин арба хисалин. Урматтуу мусулман бир тууган пайгамбар айтат, Рамазан айында 4 касиеттүү нерсени көп аракет кылууга. Ал кайсылар? Хислатани турдуна бихима раббакум. Эки касиеттүү нерсе менен Раббыңарды, Аллахны разы кыласыңар. Ва хислатани ла гина бикум анхума. Эки касиеттүү нерседен силер кажетсиз боло албайсыңар, силер муктажсыңар дейт. Фа аммал хислатани аллатан турдуна бихима раббакум. Раббыңарды разы кыла турган эки касиет. Фашахада ан ла илаха иллаллах. Не дейт экенбиз? Ла илаха иллаллах, настагфируллах. Сыйынууга, ибадат кылууга татыктуу жалгыз сенсин. Настагфируллах, күнөөбүздү кечиргин. Тарабыга келгенде имам айтып атат күнүгө. Ла илаха иллаллах, настагфируллах. Ла илаха иллаллах, настагфируллах. Муну көп айткыла. Ва аммаллатан ла гина бикум анхума. Ал эми силер муктаж болгон нерсе. Ла илаха иллаллах, настагфируллах десек Аллахны разы кылат экенбиз. Биз муктаж болгон нерсе фатасалун Аллахал жанна. Насалукал жанната. Сенден бейишіңді сұрайбыз. Ва наузу бика минан нар. Бізді дозоқтан сақта деген бұл нәрсені көп айтыш керек екен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып жаратқанға жалбарып, өзім үшін, жамаат үшін кешірім сұраймын. Тобаның, истигфардың қабыл бола тұрған кезінде, жерінде, айында, күніндесіңер. Жаратқанға жалбарып, истигфар айтып тоба қылғыла. Alhamdulillahi rabbil alamin. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Алам жаратқан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган. Унзила суху Ибрахим awwal layla min shahr Ramadan. Ибрахим алейхиссаламга Аллах Тааладан паракчалар Рамазан айынын 1-чи күндөрүнөн түшкөн экен. Ва унзила Таурат li sitt min Ramadan. Таурат Рамазандын 6-чы күндө түшкөн экен. Ва унзилат Инжил, Иса алейхиссаламга Инжил лисали ашар мин мазат мин Рамазан, Рамазан айынын 13-чү күнү өткөндө түшкөн экен. Ва унзилат Забур лисаман ашара халлат мин Рамазан, Рамазандын 18-чы ай өткөндө Забур Давуд алейхиссаламга түшүптүр. Ва унзилат Кур'ан, Кур'аны Карим Лейлатул Кадр болгон Рамазан айынын 27-чи кечеси түшүптүр. Рамазан айы ушундай ыйык береке ай. أنا أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل. أبي أمامة келип пайгамбарга айтты, يا رسول الله мага бир амал кылууга буйрук бериң деди. Эмне сооп иш кылайын? قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. Орозо карма, орозонун теңи жок деди. Абу Умама, орозо карма, орозонун теңи жок. قلت يا رسول الله مرني بعمل. Экинчи келип кайра сурадым. Бир амалды мага буйрук бериң. Алейке бис-савм фа иннаху ла адла лах. Абу Умама, орозо карма, орозонун теңи жок деди. Үчүнчү келдим, мурни би амалин я Расулаллах, бир амал кылууга буйрук бер дедим. Алейке бис-савм фа иннаху ла адла лах. Орозо кармагын, орозонун теңи жок деди дейт. Сахабалар айтат, фа кана Абу Умама ла юра фи бейти духан бин-нахар. Абу Умаманын үйүндө эч күндүз от жагылбайт эле. Оттун түтүнү чыкпайт эле. Фа иза ру'я духан бин-нахар. Эгер күндүзү Аби Умаманын үйдөн түтүн чыгып калса, арифу анна дайфан назала бихим. Анын үйгө конок келгенди билет экен. Конок келбесе күндүзү эч чай кайнатуу, тамак пиширүү жок экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушундай ыйык Рамазан айы 1-чи жумасы коштошуп атат. Келиңиздер, ыйык Рамазан айында орозо кармайлы, сабырдуулук кылалы, бири-бирибизге жардам берели. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.